Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Токтогулдун стратегиялык багыты бар жерлердин бирин көргөзгөм. Бул камхоз, илгерки камхоз. Азыр болсо жеке менчикке өтүп кеткен. Дал сарпаштардын үй бүлөсү мынакей ушундай алтындай болгон жерибиздин баарын чачыратты. Бүгүн Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мынакей аксакалдар барбы, көргөн билгендер барбы деп мен сурадым элем. Менин аталарым бүгүн мына жардамга келип отурат. Бул жер камхоз болчу. Камхоз деген сайыздын убагында абдан жакшы кызмат кылып турган мекемеле. Бул жерде Сагынбаев Талантбек көп жыл жетекчи болгон камхоздун. Андан кийин Сагынбаев Талантбек эмнегедир тиги Сарпаш таза өкө Сарпаштарга өткөрүйдү да. Эми ушул мына биздин Токтогул чөлкөмүнүн борбору мына Токтогул шаар болуп турат да. Ушул шаарга бул абдан керектүү мекеме бул. Ушуну абдан талкалап бөлүп сөлүп сатып жиберген Сарпаштар болуп атат да. Сен жакшы аябай аракет кылып атасың, эл үчүн жакшы аракетиңди кылып, чагылдырып, мындай эме менен эл үчүн кызмат кылып атасың. Сага рахмат. Мына ушу камхоз жөнүндө көп нерселерди айткыбыз келет. Мына төрт бурчтуу мына талдын кара жагыштын ар жагында төрт бурчтуу цемент үстүндө чоң труба бар эле. Бул труба жанагы котельный, нар жак котельный болчу. Ошондо ата ызык суу менен камсыз болгонбу? Камсыз болгон. Мына ошо эйтен от жак котельныйде от жакында ушу ызык суу менен районун ичин. Бу иштеген кадимкидей ызык суу менен камсыз кылган да. Андан сырткары камхоздун милдети бекте жанагы канализация. Бүт канализация дегендин баары камхоз иштеп аткарып турчу да. Азыр канализация жок болуп атат да. Мына ызык суу тыгуунун ушеyti мына трубада жок, эчтеке жок. Баардыгын бөлүп сатып берген да. Мына ушуну биз айтпай койгонго болбойт. Аксакал катары биз айтышыбыз керек. Көп нерселерди мынарки котельный болчу. Талдын ар жагында чоң здание. Муну Үч Султан деп кафе кылып бирөөгө сатып ийген Сарпаштар. Муну азыр жеке менчик эме болуп, кафе болуп иштеп тойкона болуп турат. Сиздер жаш кезде кадимкидей келип бул жерлерди көрүп калгансыздар. Көрүп калганбыз. Сагынбаев Талантбек деген Торкенде окуган менден бир эле жаш улуу. 47-жылкы, мен 48-жылкы кишимин. Мына ушу камхозго далай келип бектин баарын көрүп жүргөн кишимин. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, эгерде сиз угуп аткан болсоңуз, мына биздин Токтогул чөлкөмүнө, анын ичинде Токтогул шаарына бир көңүл бөлүп, жалпы Токтогул чөлкөмүнө бир келип, жакшы көңүл бөлүп бир факттарды алып келсеңиз, биз дагы ушундай коррупцияларды, ушундай немелердин баардыгын жадап бүттүк. Ушун үчүн сиздерден сураныч, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден гана үмүттөнөбүз да, сизден гана күтөбүз жардамды. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, кат кырып турган жалгандан сакта дейт Шайлөк Дүйшөев. Ансагандай ошол чалдар жанагы кошуматчы чалдар да. Кошуматчы чалдар. Мындайларды айткызы келбейт, жакшы көрүнгүзү келет да. Жакшы көрүнгүзү келип, ошентип тиги Садыр Нуркожаевич келгенде бизде жакшы деп баардыгын мактап койду. Анткени акимге кошумат кылат да. Аким биздин аким. Кече күнү тиги депутаттар келди эле, жанагы эме ким эле Сулайман Кундузбек Сулайман ошол өзүнүн жанагы мекенчил депутаттарын алып келтир. Ошондо дагы жөн эле үстүктөн мактап коюп атат. Бирок мен ачыгын айттым акимди. Ошо чогулуштарды. Эчтеке иш кылбай эле коноктой болуп отурат. Конок койдон жубош май берсе жей берет дегендей кылып. Чогулушта мен ошо ачык айтканмын. Мынандай калыс сөздү айтышыбыз керек. Биздин аксакалдык милдетибиз ушул да. Мына ушундай мындай бул бир эле көрүнүш камхоз айтып атабыз. Мындан көп нерселер толуп атат. Аябай бардак болуп ушунчалык артта калган биз дагы эл катары жашабыз келет. Көрүп атабыз Камчыбек Ташиевдин жасаган иштерин. Биздин чөлкөмгө келип дагы ушундай иштерди жакшынакай жолго салып кетсе деп суранабыз да.